Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы шаардыктардын үйлөрүнө качан жылуулук берилерин маалымдады. Билдирүүдө жылуулук берүү нормаларга ылайык жүргүзүлө тургандыгы айтылат. Жылуулук 5 күн катары менен абанын орточо температурасы +8ден төмөн болгондо бериле баштайт. Бүгүн 3 октябрь 3 гана күн деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей объектилерди жылуулукка кошуу бир нече күнгө созулат. Алгач бала бакчалар, ооруканалар, төрөтүйлөр жана социалдык коргоо мекемелери. Андан кийин турак жайлар, жылуулук энергиясына карызы жок өндүрүш ишканалары жана мекемелери жана башка объектилер жылуулук менен камсыздалат. Бишкек шаардык мэриясы шаардыктарды терезе эшиктерди жылуулап, отун, көмүр камдап алууга чакырат. Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта талкаланган турак жайлардын ордун тазалоо иштери уланууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин 2 октябрдагы маалыматына караганда, облус боюнча 134 үйдүн орду урандылардан тазаланды. Анын 67си Баткен районунун Капчыгай Достук айылдарында, 19-у Лейлек районунун Жаңы Жер айылында жайгашкан. Буга чейин өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Баткенде калыбына келтирүү иштерине 205 куткаруучу жана 70 техника тартылгандыгын кабарлаган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соңку куралдуу кагылышта кыргыз айылдарынан 640 турак жай зыян тарткан. Анын 423-ү такыр жашоого жараксыз болуп калган. 217 үй оңдоп түзөлүшү керек. Андан сырткары 11 административдик стратегиялык объектилер, 323 мал сарай, 8 мектеп, 2 бала бакча, 3 фельдшердик, акушердик пункт зыян тарткан. 197 жашоо тиричилик камсыздоочу объектилер талкаланып өрттөлгөн. Ак Суу дарыясындагы узундугу 36 метрлик унаа өтүүчү көпүрө жарылып, 27 автоунаа өрттөлгөн же талкаланган. Кыргызстанда 26 сентябрдан 2 октябрга чейин COVID-19 77 жаңы учуру аныкталды. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Ведомствонун маалыматына караганда 3 октябрга карата бардык аймактар жашыл зонада. Кошумчалай кетсек, 2022 жылдын 9 ай жана 1 күн аралыгында COVID-19 21412 учуру катталды. Анын ичинен 19405 учур лабораториялык түрдө жана 2007си клиникалык эпидемиологиялык негизде тастыкталган.